Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга алыскы өлкөдөн салам жолдойм. Урматтуу мекендештер, кеп сөздүн башы болсун. Ошол жетим тоо боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтып коюуну туура көрүп турам. Көпчүлүк учурларда биз Кыргызстандагы мыйзамсыз, жоосунсуз жоруктарга өзүбүздүн ой пикирибизди дайыма ачык, айкын билдирип келебиз. Урматтуу мекендештер, жетим тоонун тегерегинде, жетим тоонун айланасында болуп жаткан соңку учурлардагы чыр-чатактар жана ошондой эле жетим тоо көйгөйүн алып чыккан Илгиз Шаменов деген жигит чыгып атыптыр. Мен ошол мырзага абдан ыраазычылык билдирип коюуну туура көрүп турам. Ар бир саясатчымын деген, Кыргызстандын келечегин ойлогон, Кыргызстан үчүн каны жаным курман болсун, керек болсо эртеңки жаркын келечек үчүн мен кандайдыр бир деңгээлде салымымды кошкум келет деген азаматтар, кыздар, жигиттер, айымдар бар жок ушул жетим тоо баш болгон Кыргызстандагы биздин ата бабаларыбыз таштап кеткен кен байлыктар, жаратылыш дегеле ушул мөңгүлөр бар жогу бул элге таандык экендигин унутпашыбыз керек. Биз ата бабалардан калган кен байлыктарды коргоп калышыбыз керек. Садыр Жапаровду колдоп чыккан жаштардын жападан жалгыз үмүтү, тилеги дал ошол кен байлыктар чет мамлекеттин бесин колдонуп биздин эртеңки урпактардын келечегине балта чаппасын деп ушул Садыр Жапаровду колдогон. Садыр Жапаров мага окшогон жаштарды чогултуп алып, кумтөр алтын кенин 100 миллиарддаган долларларга канадалыктар чыгымга учуратты. Экологиялык жана экономикалык, коррупциялык чыгымдар үчүн алар 100 миллиард АКШ долларын төлөш керек деген. Эми элестетиңиздер, биз деген 100 миллиард АКШ доллар эмес, бир 5 миллиардка жакын карызыбыз бар. Мына ошол Садыр Жапаров өзү убада кылган канадалыктардан 100 миллиард АКШ долларын өндүрсө, демек биз Кытайдагы карызыбызды дагы, башка карызыбызды, ички карыздарыбызды дагы кутулуп коюуга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Демек Садыр Жапаров аны ишке ашыра албаса, канадалыктардан 100 миллиард турмак 7 миллиард өзү айтмакчы коррупциялык чыгымдарыбыз 3,5 миллиард АКШ долларын чыгара албаса, аларды өндүрө албаса, анда бизге окшогон жаштардын башын айлантып, өзүнүн жакындарынын өлүмү менен, кыргыздын сезими менен, ишеними менен пайдаланып, бийликке келүү гана максатын көздөгөн экендигин азыр мурда менен эски саналаштар, мекенчилдер да түшүнүп жатат да. Көпчүлүк ойлоду, булардын амбициясы эле бар, же болбосо бир кандайдыр бир максатка жетип алуу максатында эле, оюнда эле ушинтип чыкты, Садыр Жапаровду көрө албай атат деп. Садыр Жапаровду бир байкуш адам гана көрө албай койбосо, анда мындай акыл эси соо адам көрө албастык кыла албайт. Бир түрмөдөн чыгып, экинчи түрмөгө камалды, каралардын түрмөсүнө камалды, коррупционерлердин, уурулардын түрмөсүнө камалды. Мына ошолордун туткунунда калды азыр Жапаров. Аларга жооп деп айтканга күчү жеткен жок. Өзү топтогон жаштардан, карапайым элден топтолгон тарапташтарын ыраазы кыла албаган Жапаров мамлекетти, Кыргызстанды кантип көтөрө алат? Жана жетим тоо бул кыргыз элине, бизге, урпактарга таандык. Кыргызстандын сырткы карызын өзүңдүн күчүң менен, кайсы бир долбоор менен, кайсы бир программа менен кутула албайсыңбы? Анда президенттикке эмне бар? Анда кабинет министрликти башкарганга Акылбек Жапаровго эмне бар ал жерде? Люстрация болот деп алдады. Анан чындыкты айтып чыксаң, колуңду сындырам, бутуңду сындырам, тилиңди жулам, күлүңдү көккө сапырам деп отурат. Мына окшогон акмактардын айынан биз Кыргызстан эч качан өнүкпөйбүз. Бирок Шаменов сыяктуу азаматтардын чыгып жатканы абдан алкышка татый турган иш. Урматтуу мекендештер, биз 2017 жылы Адахан Мадумаров мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп көтөрүп чыккан демилгени колдогонубузда азыр мөңгүлөрүбүз да аман калмак, жетим тообуз да аман калмак, башкасы да аман калмак. Мадумаров өзү жерине барып, Баткендеги жайгашкан Шамбесай кени
Кадамжайда, ошол жерде кадамжайлык жергиликтүү тургундар топтолушуп, Шамбесай кенин алып калабыз, биз бийликке салып бербейбиз, биз кытайлыктар иштетишине жол бербейбиз деп 10 миңдеген элдер топтолгон. Дал ошентип жетим тоо үчүн Нарындын тургундары, дегеле кыргыз эли өзү каршы туруш керек. Өздөрү топтолуп чыгыш керек. Өздөрүнүн келечек муунун жаркын келечеги үчүн күрөшүш керек. Эл өзү чыкмайынча, эл өз тагдыры үчүн, өз бактысы үчүн күрөшмөйүнчө эч качан жетим тоо да, сандык кени да, башкасы да чечилбейт. Мына баткендиктерден биз үлгү алсак болчудай. Алар 10 миң деп барып, ошо 8 тонна, 9 тонна, керек болсо 15 тоннага чейин жаткан ушул Шамбесай кенин сактап калышкан. Азыркыга чейин эч ким тийише албай отурат. Ошондой биримдикте, ошондой ынтымакта барып, жетим тоо турсун, өзүңөрдүн ошо люстрация болот, 2 айда өзгөртүү жасайбыз деген убадаңарды аткарбайсыңарбы деп туруп кекиртектен алсаңыздар, анан бийлик элге иштейт. Каяктагы баягы даяр ата бабаларыбыздан калган, кийинки бизден акылдуу, бизден эстүү муунга чейин калсын деген кен байлыктарыбызды талкалатып карап отура берсек, анда өз убалыбыз өзүбүзгө. Ошондуктан айтарым, саясатчылар, башка бирөөлөр ушундай көйгөйлүү маселени көтөрүп чыкса, ичиңерден кызганып жатып отура бербей, биргеликте күрөшүш керек. Анткени Кыргызстандын тагдыры бул ар бирибиздин тагдырыбыз. Бар жогубуз кыргызстандыкпыз. Кыргызстан бул бар жогубуздун мамлекетибиз. Бар жогубуз ушул Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн күрөшүшүбүз керек. Бул бийлик да кетет. Булар дагы күнү бүтөт. Бирок ошондо эртең келечек алдында баш көтөрүп, намыс менен чыга турган жигит кыздардан болушубуз керек. Жана кече Шаменовдун машинесинин астында граната табылыптыр да, анан айтып атат, өзүнчө шоу кылып койду. Бул Жапаровдун кече Ырыс Окенова сыяктуу жана КТРде 20 жылдап иштеген режиссер өзү айтып атат. Айгүл Жапарованын фейк армиясы бар, Садыр Жапаровдун фейк армиясын ошол Айгүл Жапарова башкарат деп. Мына ошолор фейк армия Исмаил Исаков болобу, Жеңиш Молдахматов болобу, Жылдызхан Жолдошова болобу, Адахан Мадымаров, дегеле ошол Шаменов сыяктуу жаштар жана ошондой эле дасыккан саясатчылар чындыкты айтып чыкса, фейк армиясын жанагы атырылган жана сүткө, анан кийин сөөккө, жугундуга багылган иттерин агызгандай агытып коюшат. Ошолорго туруштук бериш үчүн акылдуу болуунун деле кереги жок. Биз абийирибиз Кудай астында ак, биз чындык үчүн күрөшүп атабыз. Андай жугундуга тойгон шакалдардан, иттерден коркпой эле койгула, чындыкты айтып чыга бергиле. Мен билем, мен сүйлөп чыкпайын, кимиси чындыкты сүйлөп чыкпайын, алардын жана Жапаров өзү айтмакчы 30 группасына ссылка кетет. Мына Ороза Нарматова чыгыптыр, кана дизлайк басабыз, жаман комментарий жазабыз. Сенин айтып аткан сөзүңгө кулак да салбайт. Алар жана маңкурт сыяктуу да, башына жанагындай эмени кийип алган. Терини кийип алганда чачы ошо мээсине карап өсүп, мээси иштебей калган. Келечек үчүн, эртеңки муун үчүн сүйлөп атканыбызды алар капарына да албайт. Мына ушундай акмак маңкурттарга теңелүүнүн эмне кереги бар? Ошондуктан жетим тоону көтөрүп чыккан жана Шаменов сыяктуу жигиттерди колдош керек. Ал эми алардын жеке мүнөзү, адамдык сапаты ал бизге таандык эмес. Алар улут үчүн, келечек үчүн чыгып атат. Дал ошентип мына азыр башкасын кармап кетип атканда, башкалары унчукпай отургандык, мына биздин өз кыргыздын көйгөйү. Чындыкты айтып, чырылдап чыгып аткан жаштарыңарды коргой албай аткан мына биздин кыргыздын көйгөйү. Өзүнүн машинесине өзү граната коюп коюп атыптыр деп жанагытып, анын өзүн кайра шылдыңдап, ага деген троллдер иштеп атат да. Ал эми ошол кичинекей кызын машинесине отургузуп алып, гранатаны койгудай адам эмес да. Аны Жапаров же Жапаровдун тарапташтары айрым ошол түшүнбөгөн, жакшы сөздү түшүнбөгөндөр өздөрү ошентип өздөрүн пиар кылышы мүмкүн. Бирок Шаменовго окшогон чындыкты айтып чыгып аткандарга анын кереги да жок. Жетим тоо эртеңки муунга калсын, келечек үчүн күрөшөлү деп атабы, анда колдойлу. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бул жерде кайсы бир саясатчыны колдойлу же кайсы бир саясатчыны пиар кылалы деген максат эмес. Баткендеги Шамбесай кенин коргоп калалы деген сыяктуу эле жетим тоону да коргоп калалы. Андан кийин алюминий жаткан ошол сандык кени дагы эртең жетим тоодон кийинки
бул бийликтин ошол көз артып турган кен байлыгы болушу толук түрдө ыктымал жана ошондой экендигине менин шегим жок. Ошондуктан жетим тоо дагы башкасы дагы бул кыргыздын эртеңки келечекте кыргыз мамлекетин өз колдоруна ала турган муунга таандык экендигин унутпайлы. Азыркы мына Садыр Жапаров Кумтөрдү элге өткөрсөк, ит аягыбыздан бери алтындан болот. Керек болсо ошол 100 миллиард акш долларын өндүрүп алам деген калптарынан кийин ишенбей эле койгула. Бул бийлик түбүнөн бүткөн калпчы. Сиздердин көпчүлүгүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн. Орозайын Нарматова мандат алынып калгандан кийин чырылдап чыгып атат деп. Жок, мен Атамбаев кезинде да чыкканмын. Ошол дал ушул Садыр Жапаров кен байлыктарды сактап калалы деп өзү айткандыгы үчүн чыкканмын. Таластагы жер үй алтын кенин биз өткөрүп бербейли. Өмүрбек Бабанов болсо Бажаев менен соодалашып алып, өзү ошол жер үй алтын кенин орустарга сатып жиберди деген Садыр Жапаров жер үй алтын кенин лентасын кесип берип атат, урматтуу мекендештер. Анан ушундай бети жок адамдардын бети жок экендигин айтып койсок, анан бизге карата жанагындай троллдор иштейт да. Менин үй бүлөмө, аялдык ар намысыма, менин бир туугандарыма, ата-энеме чейин асылышты. Эми асылбаган эч нерсеси калган жок. Мен бул дүйнөгө жалгыз келгенмин, жалгыз кетенмин. Эч кандай байлык, бийлик эч нерсени алып кете албайм. Мен али жашмын. Бирок мен ошол таза, аруу жолдон адашкым келбейт. Мейли менин мандатымды алып кое берсин, мейли мени жамандай берсин. Бирок эртеңки келечектин тагдырына балта чабышына мен жол бербеймин. Мен да күрөшөм өзүмдүн акыркы күнүмө чейин. Өздөрү бир туугандары менен, балдары менен, жанагында спортсмендер менен кошо Кыргызстандын резиденцияларында, ар кандай жеринде кошо тайраңдашып, жыргап куунап жүрөрүнүн бар жогу, жүргөндүгүнүн бар жогу эртең бүтөт экендигин булар унутуп калышты. Ошондуктан өзүбүздүн тагдырыбызды, келечегибизди тебелетпейли. Жаратылышыбызды тебелетип жатабыз, мөңгүлөрүбүздү талкалатып жатабыз. Кумтөрдү иштеттирип салып бердик. Ал жерден миңдеген тоннага жакын алып кетишти алтындарды. Садыр Жапаров өзү айткан ошентип. Кумтөрдө 2000 тоннага чейин алтын бар, ошону миңдеген ужалар айтпай, дедирбей, билдирбей алып кетти деп. Бирок ошол жерде өзү айткан, өзү убада кылган акчаларды алдырып, айыпка жыга алган жок. Анан эле көз боемочулук кылып, мугалимдердин айлыгын көтөрдүк, бюджетниктердин айлыгын көтөрдүк дейт. Мугалимдер эртең сентябрда ставкасы түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай ыкманы башка бийликтин учурунда да көргөнбүз. Макул, ал көтөрүлө турган эле иш. Өкмөттүн өкүлү болбосун, ал айлыкты көтөрүүгө милдеттүү. Алар ошону көтөрөм деп барат. Алар өздөрүнүн чөнтөгүнөн көтөргөн жок. Сиздердин келечектеги ушу балдарыңыздардын ырыскысы менен көтөрүп жатат чет мамлекеттен карызга акча алып. Кайдагы Кумтөрдөгү алтын менен көтөрүп жатат дейсиздер. Кумтөрдөн эч кандай кыргыз элине пайда келген жок. Мен аны жакында далилдеп, бар жок видео фактылар менен чыгарам. Андыктан сиздерге айтарым, келиңиздер келечек үчүн күрөшөлү. Бул бийлик кетсин же революция болсун деген адам жок. Элге өзү убада бергендей таза иштесин, урдабасын, жанагында спортсмендерди тайраңдатпасын, кыргыз элине намысын тебелетпесин кыргыз элинин. Жетим тоону казып, Кытайга сатып, анан кийин сандыкка окшогон кен байлыктарыбызды булар тебелебесин. Кечээ эле ошол жер үйдү сактап калам, Кумтөрдү сактап калам деген азаматтар азыр өздөрү лентасын кесип ачып берип, Кумтөрдүн акцияларын чет мамлекеттегилерге өткөрүп берип атат. Ал үчүн Азимбек Бекназаров да кетти. Бекназаров үчүн ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев сүйкүмдүү инилеринин бири эле. Бирок намыс үчүн чыгып, айтыптыр Кумтөр боюнча чындыкты, калп экендигин, алардын бар жогу туура эмес экендигин Бекназаров айтып чыгыптыр. Жок дегенде өзүңөр колдоп жүргөн Азимбек Бекназаровду колдойт турсуңар да кансалар. Ошондуктан айтарым, урматтуу мекендештер, чындыкты айтып чыккандарга кичине саясий аналитика кылып, бир аз да болсо ошолорду колдоп койгонго жарайлы. Анан тетиги троллдорго, жанагындай 30 фейковый группаларга көңүл бурбай эле койгула. Комментарийлерге алар атайын ошол
30-40 чакты фразаларды жазып таштайт. Ошол таштаган фразалар менен мына жамандагыла дейт. Анан жанагындай арылдап чыккан бульдогдордуна акча берет, багат. Анан алар арылдап чыгат, өзүнүн жакындарын кызматка койдурат. Же болбосо кайсы бир кызыкчылык үчүн ушинтип бир наам чыгарам, булгансам да ушинтип элге уят болсом да өзүмдү ушинтип чыгарам деп чыга беришет. Аларга көңүл бурбай, чындык үчүн күрөшөлү. Бийликтин ээси эл. Ал эми азыр бийликте эл алып келген кызматкерлер кызмат кылып атат. Мына ушул кызматчыларды камчылап иштеткенден тайбайлы, жана бул биздин укугубуз, алардын милдети бизге кызмат кылуу. Саламат болуңуздар. Дагы да сиздер менен ушундай маанилүү маселелерде баарлашабыз деген үмүттөмүн. Жанагы Илгиз Шаменов деген жигитке жеткирип койсоңуздар жакшы болот эле. Азаматсыз, ушинтип духуңуздан кайтпай чыга бериңиз. Тилекке каршы жетим тоону Тилекмат Куренов деген агабыз алып чыкты эле. Азыр түрмөдөн чыгарбай, аны дагы жанагы күзгө чейин кармап отурганга аракет кылып атышат. Мына ошол азыр Ташиев менен Жапаровдун чокоюн абыйга алып барып илип койду эле да, ошолордун маңдайыначы. Азамат жигит экен. Ошондой духу бар бир жигитти көргөндүгүмө абдан кубанычтамын. Ушинтип чыга бериңиздер. Жаштар, биз өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн күрөшпөсөк, анда биз үчүн эч ким күрөшпөйт. Бизден кийинки муунда биз сыяктуу мигрант болуп, кул болуп кетпеши үчүн биз азыр өзүбүздүн жаркын келечегибизди камсыз